У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Бир айылдын четинде кой жайып жүргөн кичинекей бала мечиттен чыккан азандын үнүн угуп калат. Кызыгып барып баш бакса мечитте бир жигит Куран окуп олтурганына күбө болот. Курандын добушу баланын жүрөгүнө бир башкача сезимдерди калтырат. Бала мен дагы Куран окусам, намаз окусам деп абдан кызыгып, сыртка чыгаттагы койлордун жанына барып, алаканын жайып, көзүн жумуп алып, А, Б, В, Г, Д деп тамгаларды айта баштайт. Жанынан өтүп бара жаткан мечиттин имамы балага кызыгып карап калат. Бала тамгаларын айтып бүтүп, «Омин» деп бата кылат. Анда имам, уулум, эмне кылып жатсың» десе, «Мен намаз окуп, Куран окуп, Кудайдан дуа кылдым» дейт. Балам, намаз, Куран минтип окулбайт да десе, «Мен Куран окуганды билбейт экем. Кудайдын алдында билген тамгаларымды айттым. Ал эми Кудай баарын билүүчү. Менин дуаларымды, малым, койлорум оорубасын, жоголбосун, ата-энем жанымда аман болсун деген жакшы тилектеримди Кудай өзү тамгаларымды бириктирип, кабыл кылып, ордордуна коюп коет деп ишенип мен дуа кылдым, Куран окудум, намаз окудум дейт. Анда имам баланын аруу, таза жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө ушунчалык кубанып, сүйүнүп, «Балам, жүрөгүңдү таза мойдон сакта. Ал эми мечитке келсең, Куранды дагы, намазды дагы мен өзүм сага үйрөтөйүн» деп мечитке баланы чакырат. Урматтуу бир туугандар, билбеген уят эмес, үйрөнбөгөн уят деп бир улуу ойчул айткандай, бүгүн так ушул улуу айларда түшкөн Куранды окуу жана аны үйрөнүү тууралуу кеп козгомокчубуз. Куттуу Орозо программасы менен бирге болсоңуздар, алдыда бул теманы кененирээк ачыктап беребиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минтип дубагылар эле. О жараткан Аллам, жалгыз өзүңдөн туура жол, такыбалык, абийирдүүлүк жана жан дүйнө байлыгын жана башкаларга муктаж болбогудай жеткиликтүү ырыскы беришиңди суранам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: өзүңө тиешеси жок нерселерден алыс болуу мусулмандын динде жетилгендигинин белгиси. Куттуу Орозо программасынын бүгүнкү чыгарылышы Аллахтын китеби, жашоонун баш мыйзамы болгон Курани Керимге арналып жатат. Бүгүнкү коногубуз белгилүү каары, Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Замир каары Ракиев келип олтурат. Саламатсызбы? Замир каарыке, мына ушул Куран жөнүндө теманы баштап жатканда эле Куран өзү кыргызчага араб тилинен которгондо оку, ыйык китепти окуу деп түшүндүрүлөт эмеспи? Анан Куран бул мусулмандардын ыйык китеби, жалпы жараткандын бизге берген баардык бир буйруктарынын шарттары ошол жерде жазылган. Анан ушу Курандын бир тарыхына токтолуп берсеңиз башынан, Курандын түшүү тарыхына бир тепкич менен келсеңиз акырындап. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Учурдан пайдаланып бардык мусулмандарды ошо орозо күндөрү менен куттуктамакчымын. Кудай таала бардыгыбызга орозонун берекеттерин бардыгыбызга тартуу кылган болсун. Андан кийин Куран деген бул Алла Таала тарабынан пенделердин бактысы үчүн, эки дүйнөлүк бактысы үчүн түшүрүлгөн ыйык китеп болуп эсептелинет. Курандын ичи баягы биздин кыргыз элинде бир учурда ушундай система орнап, баягы Курандан алыстатып, Куран дегенде бир гана ошо өлгөн адамдарга окуй турган бир салт сана катары гана ушундай адамдардын канына сиңирип койгон экен. Бирок тескерисинче бул Куран адамдын эки дүйнөдө бактылуу болуу жолун көрсөтө турган бир Кудай Тааланын мыйзамы. Мындай айтканда, кимде ким Куран менен колдонуп, Курандын ичиндеги бүтүн Кудай Таала буйруган буйруктарды жашоосунда колдонуп жашай турган болсо, эки дүйнөлүк бакытка жетет деген нерсе. Эми мунун түшүү деген түшүү тарыхы деп атасыз. Баягы түшүү тарыхы ушундай нерсе. Түшүү дегенден максат кандай десе, адамдар түшүү десе кээ бирөө түшүнөт экен бул нерсени, баягы асмандан топ этип бир китеп түшүп калгандай. Бирок мунун түшүү тарыхы ушу нерсе болот. Баягы пайгамбарыбызга пайгамбарлык берилгенде, билесиз, сөзсүз бир дин болгондо анын адамдын акылы менен деле ойлонуп көрсө, бир дин дегенден анын бир ыйык китеби болуш керек, анын жол көрсөткөн бир мыйзамы болуш керек. Ошол сыяктуу Аллах субханаху ва таала бул дүйнөдө Кудай Тааланын сыры, пайгамбарыбыз дүйнөгө келип, аны өзүнүн тарбиясы менен тарбиялап 40 жашка чыгып, жетилип, акылы бардык турмуштун ысык суугун көрүп,
толук болгон кезде ошол учурларда пайгамбарыбыз ошо жаш кезинде ошо 40 жашка жакындаган учурларында ошо ааламды ойлонуп, ушунча жылдыздар, асман, жер, ушунча жаралган адамдын акылы айран кала турган жаратылыш кубулуштардын бир жаратуучусу бар. Бул кокусунан эле пайда болуучу нерсе эмес деп ошондой ойлорго көп батат экен. Анан ошо Мекке шаарынын жанында Нур деген тоо бар. Ошо Нур тоосунун чокусунда бир Хейра деген үңкүр бар. Пайгамбарыбыз өзүнүн ушундай табияты ушу жалгыздыкты сүйүп, жалгыз болууга, адамдарга аралашпай ушу бир Кудай бар, ушу жаратуучу бар деген бир көкүрөгүн туйлаткан бир нерсе болуп, дайыма өзүнүн жумалык канча күндүк азыктарын алып, анан ошо тоонун башына чыгып кетип, ойлорго батып отурар эле да. Анан ошенткенде ошо 40 жашка чыккан учурларында дагы бир ошентип чыгып кеткен учурларда пайгамбарыбыз ошо ушинтип эскертет, ушундай бир киши сүрөтүндө бирөө келип мени ушу оку деп, мени окугун деди. Мен окуганды билбейм, эмнени окуйун дегенде оку деп дагы бир жолу айтты. Анан көкүрөгүнө катуураак сыгып, иqra бисми роббикаллази халак, халакал инсана мин алак, иqra ва роббукал акрам аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'лам деп Курани Керимде Алак сүрөсүндө ошо башка аяттар ушундай өзүңдүн жараткан эгеңдин аты менен оку деп ушундай аяттарды ошо Жибраил периштени баардыгыбыз билебиз. Адамзат менен Кудайдын ортосундагы бир элчи болгон периште ошо кулагына шыбырап ушул аяттарды окугандан кийин пайгамбарыбыздын зээнине ушул аяттар жат болуп жазылып, анан пайгамбарыбыз титиреп, өзүн жоготуп, Курандын күчтүүлүгү, Курандын күчүнөн болгонго чыдабастан анан үйүнө эси чыккан абалда үйүнө чуркап келип Хадижа энебизге ушундай Хадижа мени бир төшөккө уруп салчы деп ушундай калтыраган учурларда Хадижа энебиз пайгамбарыбыздын жубайы эле эмне болду деп сураганда ушундай Хейра үңкүрүндө отурат элем, ушундай келип оку деди, окуганды билбейм дедим, жүрөгүнө катуураак кысып анан иqra бисми роббикаллази халак деп ушул аяттарды окуду дегенде эң биринчи Хадижа энебиз: "Эй Мухаммад, сен эч бир адамга жаман ойлобогон адамсың, туугандар арасында эч убакытта алаканы үзгөн жоксуң, адамдарга боорекерсиң, сенин бир жаман жагыңды көргөн жокмун канча жылдан бери, сени демек пайгамбарсың деген болсо, ошо аяттарды окуган болсо сен чыныгы пайгамбарсың" деп ошентип тастыкталып, анан Курандын башаты ошентип башталат. Анан 23 жыл ичинде замандын өзгөрүшүнө, адамдардын кубулушуна, адамдардын жашоо шартына карап Курандын ичи аят, сүрө болуп түшүп отуруп, 23 жыл ичинде пайгамбарыбыз 40 жашында Куран түшүштү баштаса, 63 жашында пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткан. Курани Керим толук түшүп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыздын миссиясы да түгөнгөн. Ага чейин 100 000 деген пайгамбарыбызга ыйман келтирген адамдар пайда болгон. Ошолорго аманат калып анан дүйнөдөн кеткен. Эми Курандын түшүшү ушундай. Куран деген ошо адамдардын шартына жараша бир арам нерселерди таштатууга, же болбосо бир фарзды буйрууга, адамдарды этап менен Жибраил алейхиссалам келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аяттарды окуп, эми Кудай тааланын сыры пайгамбарыбызга Жибраил алейхиссалам келип, ушундай аяттарды окуп аткан учурунда бир окуганда пайгамбарыбыз жаттачу экен, көкүрөгүнө Кудай таала жат кылчу экен. Ошол учурда пайгамбарыбыз ушу аманаттан ушунчалык корккон инсан болгон. Жибраил алейхиссалам окуп атканда артынан ошо унутуп албайын деп окуган учурларда Курани Керимде аят бар: "Ла тухаррик биги лисанака лита'джала бих, инна алайна жам'аху ва Qur'ана, фа иза қара'наху фаттаби'у Qur'ана, сумма инна алайна баяна." Курани Керимде сен коркуп, унутуп алам деп коркуп, тилиңди кыймылдатып өзүңдү жоготпогонуң, биз аны сага окутабыз, аны жыйнап жүрөгүңө орноштура турган биздин мойнубузда деп Кудай Тааладан аят түшкөн. Ошентип пайгамбарыбыз жаттаган, уккан нерсесин көкүрөгүндө жаттап калган, аны келип туруп өзүнө ыйман келтирген сахабаларга окуп берген, алар жатташкан. Ошентип жат болуп Курани Керимдер жат көкүрөккө, зээнге жат болуп бири-бирине тарап, ошол жерде Курани Керимде мисалы үчүн намаз окугула деп түшкөн болсо дароо намаз окушкан. Зекет бергиле, кандай тартиптери менен пайгамбарыбыз зекеттин бердирген адамдарда кандай эле нерсе болбосун, орозо туткула,
башка ичинде жашоодо ушундай жашагыла, жубайлардын ортосунда жашоо, ата баланын ортосундагы мамиле, кошуна коноондун ортосунда коомчулукта мамиле, эми Куран ичи түгөнбөгөн бир деңиз, түгөнбөгөн бир океан, ошонун бардыгын адам пайгамбарыбыз сахабаларга үйрөтөт эле. Сахабалар пайгамбарыбызга ыйман келтирген адамдар. Алар бири-бирине үйрөтүп, адамдарды даават кылып, адамдарды динге чакыруу жолу менен анан Куран топтолгон. Андан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өмүрлөрүнүн акырында бир жолу, өмүрүндө бир жолу хаджатул вада деп коебуз, коштосуу ажылык деп, ажылыкка чыгат. Ошо өмүрүнүн акырында, өмүрүнү ошо дүйнөдөн өтөрүнө саналуу күндөр калганда, ошол учурларда ошентип ажылыкка чыгып кетип баратканда артынан 5ден, 10дон, 100дөн, 1000ден болуп отурушуп, 100 000 деген сахаба калкылдап ошо Арафат тоосуна кошо чыгып ажылык кылышкан. Ошол учурларда Алияума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина деп ошо Арафат тоосунда ушул аят түшкөн. Бүгүн силерге Алияума акмалту лакум динакум, бүгүн силердин диниңерди толук кылдым, силерге берген жакшылык ниматтарды толуктадым, силерге ислам динин бериштен мен ыраазы болдум деген аят түшкөн учурларында, ошол учурда Абу Бакр радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын эң улуу сахабаларынын бири, ошо киши ошентип өзүн жоготуп ыйлаган учурларда жанындагылар: эмне ыйлайсың? Алла Таала биздин динибизди толуктап берген болсо, биздин берген ниматтарыбызды толуктаган болсо, бизден ислам дининен ыраазымын деп аткан аят түшүп атса эмне үчүн ыйлайсың дегенде, силер түпкүлүгүн түшүнбөй атасыңар. Муну бүтүрүш менен пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн кете турганын сезип атам деген. Карасаңыз, анткени пайгамбарыбыздын миссиясы бүтүп аткандагы кеп болгон. Ошон үчүн карасаңыз, Курани Карим ошентип 23 жыл ичинде ошо азыр мына 600 беттен турган мына Куран, Алла Таала мына ушуну бизге мыйзам кылып, ушунун тегереги менен жашагыла деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силерге эки нерсе калтырдым мурас кылып. Ошо эки нерсени кармап жасасаңар, ошону карманып жашооңордо, ошону колдонуп жашай турган болсоңор, эч убакытта адашпайсыңар дейт пайгамбарыбыз. Биринчиси китабулла, Кудай Тааланын Кураны, экинчи менин кылган сүннөт иштерим деген. Ошентип туруп мына Курани Карим ушундай тарыхы кыскача баягындай ушундай түшкөн. Андан бери мына барактарга жазылып китеп болуп, анан мусулмандар дүйнөгө таанылган тараганда мына жерлерде типографиялар Куранды чыгарып келатышат. Анан Кудай Тааланын китеби экенине далил азыр эч ким талаша албайт. Мына дүйнөдө эң көп окулган китеп, кайсы десе Куран экен. Эч ким талаша албайт экен. Бир адам Куранды жаттап бүтүрүш үчүн жок эле дегенде 500 жолу кайталайт. Бир эң сүйгөн жазуучунун китебиндеги адам эң көп окуса 5 жолу окуйт. Карасаңыз, бизде ушундай 10 000 жолу окуган карыларды кестештирип, 10 000 жолу Куранды баштан аяк 10 000 жолу кайталап чыккан. Анан эң көп окулган китеп Куран экен, Курандан тажабайт экен. Ушундай бир ыйык китебибиз бар. Кудайым ушул нерсени жашообузга колдонуп жашаганга мүмкүнчүлүк берсин. Айтканыңыз келсин. Куран чындап ичин каза берсе түгөнбөгөн байлык деп буга чейин көптөгөн окумуштуулар, аалымдар айтып өткөн. Жада калса Кудайга ишенбеген илим посттордагы баягы ачылыштарды жазап, өзгөчө ааламдын токтобой кеңейип туруусун изилдеп чыккан окумуштуулар аны Курандан окуп таанып билгенде ушунчалык таң беришкендерин, дүйнөлүк бир маалымат каражаттары жазып чыккандары, китептер чыгып аткандары бардыгыбызга маалым бул тууралуу. Курандын ушу жазылышы кайсыл убакытта башталган, китепке түшүшү баары озик болуп келди? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям учурунда адамдар муну бир гана зээндеринде жаттайт эле. Ал учурларда ошо жазып бир китеп деген маданият өтө сейрек кестешкен. Анын үстүнө араб элдеринде ошо чечендик, кызыл түлдөөлүк аябай өнүккөн. Адамдардын зээни да ошол учурларда таза болгон экен. Пайгамбарыбыздын учурунда Алла Таала дагы пайгамбарыбызга Куранды унуттурган эмес. Сахабалар ошондон жатташкан. Жаттап пайгамбарыбыздын доору бүтүп, пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин мусулмандардын башына Абу Бакр радыйаллаху анху келет. Падыша катары, мусулмандарды башкаруу катары. Ал кишинин доору болгон учурларда дагы ушундай баягы динден кайтуулар пайда болот. Карасаңыз,
адамдар пайгамбарыбыз дүнүйөдөн эгер пайгамбар болгондо дүнүйөдөн өтпөйт эле деген дагы адамдар пайда болгон. Андан кийин адамдардын арасында багы бузугулар чыккан, ортолордо мусулмандар менен мусулман эместердин ортосунда тарыхтарда согуштар болгон, кан төгүүлөр болгон. Ошол учурларда Абу Бакр радыйаллаху анхунун учурунда ошондой бир кафырлар менен мусулмандардын ортосунда чоң согуш болуп кетет. Согуш болгон учурларда ошол согушта ошо Куранды жаттаган, Куранды жат билген адамдардын көбү кырылып кетет. Ошол учурларда Умар радыйаллаху анху ошондой улуу сахаба болгон, көрөгөч, азыр биз стратег деп коебуз, ошондой күчтүү. Кийин Абу Бакр радыйаллаху анхудан халифаны ошол киши башкарганда, Умар радыйаллаху анхунун учуруна келгенде ислам дини 40 мамлекетке кирген. Мындай айтканда 40 мамлекетти башкара алган инсан болгон. Ошондой даражада улуу ушу киши коркуп, улам Абу Бакр радыйаллаху анхуга барып, Абу Бакр, адамдар кырылып атат, Куранды жат билгендер да кырылып кетип атат согушта. Эгер Куранды жат билгендердин баары кырылып кеткен турган болсо Курандын дайынын таппай калабыз. Ушуну жаздыралы дегенде Абу Бакр радыйаллаху анху ойлонуп, бул бир гана зээндерде жат болуш керек деп макулдугун бербей, канча жол эметкен учурларда кайра Умар радыйаллаху анху кайра барып анан Абу Бакр радыйаллаху анху көндүрдүм дейт. Көндүргөн учурларда ушинтип канчалаган сахабалар, Куран жат билгендер кырылып кетип атат дегенде, ошол учурларда Убай ибн Кааб жана башка ушундай ошол кезде жазманы жакшы билген сахабалардан чогултуп туруп, анан ошолорду бир жамаат кылып Куранды баштан аяк окуп, анан жазып чыккыла деп, анан ошол учурларда биринчи китеп жазылган. Кийин ал Умар радыйаллаху анхуда аманат болуп калган. Ал аманат катары ушундай, ошо жалгыз Куранды ушундай сактаган өмүр өткөнчө, халифаты турганда, кийин өтүп баратканда өзүнүн кызына аманат кылып кетет. Карасаңыз, андан кийин Умар радыйаллаху анху халифадан кетти. Андан кийин Усман радыйаллаху анху халифа падышачылыкка келген учурларда дин ушундай дүнүйөгө таркалып кеткен. Карасаңыздар, диалект ар кандай элдерде ар кандай тилде сүйлөгөндөр болгон. Ошон үчүн баа Куранды окуганда өзүнүн диалектисине салбай келген адамдар болгон да, ошол учурларда коркунуч пайда боло баштаган. Бизге келгенде деле бизде мисал үчүн кээ бир окуп калат эле, лам ялит дегенде бизде лам жалит, лам жулат деп окуган адамдарыбыз болгон. Лам ялит ва лам юлат деген нерселердичи. Ошол сыяктуу баа адамдар Курандын негизи оригинал тексти өзгөрүп кетүүдөн коркуп, Усман радыйаллаху анху адамдарды жыйнап туруп анан муну жазылсын дейт. Бир гана Курайш, ошо пайгамбарыбыздын уруусу Курайш болот. Тилдер ушундай таза болгон. Эң оригинал арабчанын тунук тилинде сүйлөгөн. Куран кандай түшө турган болсо, ошондой тилде жазылсын деп туруп анан ошо Усман радыйаллаху анхунун учурунда 4 Куран жазылат. Бирөө Мисыр, Египет мамлекетине, бирөө Ирак мамлекетине, бирөө ошо Кудайдын буйругу менен биздин Орто Азияда сакталып калган. Ошо Ташкентте канча жылдар ошо Усман радыйаллаху анхунун убагында жазылган китепте азыркы күнгө чейин сакталууда. Карасаңыздар, ошентип анан дүнүйөгө таркатылган. Түп нускалары бүгүнкү күнгө чейин келген. Ошо Кудай Тааладан кандай пайгамбарыбызга окуп берилип, пайгамбарыбыз кандай окуган болсо, так ошондой тилде жазылып туруп, муну башка тилде окубасын деп. Ошон үчүн багы намазыбызда да кээ бир адамдарга тараганда, мисал үчүн биздин азыр Кыргыздарда да чыгып атат, намазды кыргызча окуса болобу деп. Бул фарс элинде ар кандай таркаганда ошол учурларда адамдар жок. Башка учурда дуа кылганда, тилек кылганыңда ар кандай тилде кыла бересиң, бирок намазга келгенде бир гана арабча окуйсуң деген нерселерди ортого коюшкан арабтар. Анткени бул Курандын тили ар кайсыга аралашпасын деп. Анан Курани Керимде Алла Тааланын убадасы бар. Эми бардык нерсе бир дарактан бир жалбырак үзүлүп түшсө да бул Кудайдын буйругусу үзүлүп түшпөйт. Курани Керимде инна нахну наззална зикр ва инна лаху лахафизун. Биз Куранды өзүбүз түшүрдүк дейт. Кудай Таала өзүбүз түшүрдүк. Эми өзүбүз сактайбыз деген. Мен өзүм сактайм деген. Ошон үчүн карабастар, адамдарды себеп кылып, ошондой адамдардын ичинен ошондой акылмандарды чыгарып, ошолордун ою, пикири, ошолордун жазган эмгеги менен Кудай Таала сактатып келатат. Ушул күндөн бери мына 14 кылымдан ашып 15-кылымга кадам алып атабыз азыр ислам дининде. Ушундай бир жакшылыктар менен
Куран сакталып келген, баягы жазылуу тарыхтар ошондой. Андан кийин мына көбөйүп азыр күнүбүздө мына Мадина шаарында чоң бир ушундай Куран басып чыгара турган, маданий Куранды басып чыгара турган Мадина шаарында чоң типография бол. Бул миңдеген Курандарды басып чыгарат. Мына Малайзия мамлекетинде, башка мамлекеттерде ошо Куранды ардактап чыгарып, элдерге таратып, Куран бир жерде окулбай калбасын деген баягы таризде ушундай бир эмгек кылган адамдар бар. Сөзүңүз каралды, ушу Куранда балким баягы туура эмес жазуулар чыгып калып, же болбосо динге каршы чыккандардан туура эмес маалыматтар бурмаланып чыккан китептерди айырмалоо мүмкүнчүлүктөр кандай шарттар бар? Бул нерселерде туура ошондой дин душмандарынан, көрө албагандардан ошондой бир жазып ийе турган болсо, бизде Кудайга шүгүр азыр аалымдарыбыз көп. Дүнүйө бул Куран үчүн дүйнөдө азыр 2 миллиардка жакын мусулман калкы бар. Ошондон чукур эмес канчалаган бул өмүрүн мисалы үчүн 70 жылдык өмүрү болсо 70 жылдык өмүрүн Куран үчүн арнаган адамдар бар. Бир гана Куранга кызмат кылам деп. Ошо Курандын маанилерин сууруп чыгып, башка каршы чыккан кээ бир учурларда кездешип атат. Мисалы үчүн жана востоковедтер, мисалы үчүн чыга калбашат. Австралия мамлекетинен канчалары ушундай бир бузуп көрөбүз Куранды деди, бирок буга чейин ийгиликке эч ким жетишкен жок. Анткени Куранды Кудай өзү сактайт. Кудай Тааланын убадасы барбы, демек Алла Таала өзү сактайт. Анан Куранды өрттөй калгандар чыкты ар жерде. Бул нерсе менен өрттөш менен Куранды түгөтө албайт экен адам. Адам Куранды түгөтсө, бул ушундай ыйык китеп. Карасаңыз, дүйнөдө азыр миллиондогон адам, 100 миллиондогон адам бар Куранды жат билген. Ошон үчүн аалымдар айтат, ар бир шаарда, же болбосо ар бир айылда бирден киши жок дегенде, бир киши Куран баштан аяк жакшы, эч жаңылбай окуп бере турган бир кишинин болуусу шарт коюшат. Анткени Курандын баары бир кырсык болуп дүйнөдө ушинтип жоголуп кетсе дагы, ошол киши окуп кайра ордуна келтирип койгондой абалда болсун депчи. Ошон үчүн бул Куран менен кармашкан, Кудай менен кармашкан болуп эсептелет. Куранды ким урматтайт экен, бул Кудайды урматтаган менен барабар. Ошондой бир ыйык китебиз. Кудайым бул ыйык китепке кызмат кылышты ар бирибизге насип кылсын. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Азыр программабыздын демөөрчүсү болгон Медиа-Maral курулуш компаниясынын кыскача жарнамасына кезек берсек. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана-Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализации. Жилой комплекс Бурана-Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Бизди жетеле орутпай бактыңды бөлө калкалайт мээрим жамалым карызбыз сизге селем кайгымды тарттым теңселип карыздар ким бар менчелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм морит өйгөлүп аламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйгөрүп аламда бир дана аялзат ажарлууң эмес сенчелик сулуу эмес апа сенчелик үмүттүн отун жандырган үй ичин майрам шаңгылган
дүниөгө бизди алып келген энелер үчүн жан курман. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруй төйкөлүп. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, аламда бир дана аялса, ачар мұң эмес сенчелик. Сулуу эмес апа сенчелик. Өмүрдө канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар. Бейиштеп сенин таманың белгилеп айткан пайгамбар. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруй төйкөлүп. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, аламдан бир таң аялса, ачар мұң эмес сенчелик. Сулуу эмес апа сенчелик. Сулуу эмес эне сенчелик. Программабызды улантабыз. Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз Куран Керим тууралуу болуп жатат. Жогоруда Курандын тарыхына токтолдук. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнгөнүңөр жана башкаларга үйрөткөнүңөр деп. Мына ушул Куранды үйрөнүү жана Куранды жаттоо темасына акырындап келсек, негизи Курандын кудурети жана аны окуунун кандай сооптору бар? Куранды жаттоо өзүңүз айткандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хайрукум мен таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин эң жакшыңар дейт. Биз адамзаты кайсы учурда жакшы болобуз, аны акылыбыз менен бир өткөрүп көрүшүбүз керек. Бирок эч жаңылбаган пайгамбарыбызды Алла Таала ва ма янтиқу анил хава ин хува илля вахю юха. Пайгамбар бир сүйлөгөндө абадан алып, башка жерден алып сүйлөй албайт деген, сүйлөбөйт антип. Пайгамбар сүйлөгөн сөздүн баарын мен аян менен, вахий менен сүйлөдүм деген Кудай Таала. Карасаңыз, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөн сөздүн бардыгы туура эмес чыкпайт. Бардыгы туура деп эсептелет. Бардыгы акыйкат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эң дүнүйөдө келип кеткен триллиондогон адамдардын эң улугу болгон бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол киши айткан, силердин жакшыңар дейт, силердин жакшы болом десеңер кайсыны кылганыңар, Куранды үйрөнүп башкаларга үйрөткөнүңөр, силердин эң жакшыңар ошолор дейт. Эми бул нерселерде баягы бул сөзү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курандын улуулугун баяндаган. Карасаңыз, мындан ашык нерсе жок. Аля би зикриллахи татмаиннул кулуб деп Куран-ы Керимде келет. Азыр жүрөктөрдү дейт. Карасаңыз, жүрөктөрдү тынчтандыра турган нерсе бул Алланы зикир кылуу эмеспи? Алланы эстөө жүрөктөрдү тынчтандырат эмеспи деген аят бар. Алланы зикир кылуунун эң башында эмне турат десе, Куран окуу турат экен. Карасаңыз, Куран окуганда Куран Кудайдын сөзү. Кудайдын сөзүн кайталап ушинтип жүрөк менен ошого жүрөктү ачып, ошого бир ой толгоону тууралап туруп окуса, адам бир Кудайга жакындата турган нерселер, жүрөктү тынчтандыра турган нерселер. Эми Кудайга жакын болом деген адам көп Куран окушу керек деп карасаңыз, анан Куранды жаттоонун өтө чоң сооптору бар.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман қараа харфан мин китабилла фалаху бихи хасана, вал хасанату би'ашри амсалиха, ла aqulu алиф лам мим харфун, валякин алифун харфун, ва ламун харфун, ва мимун харфун" деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат. Кимде ким Алла Тааланын китебинен, Курандан bir тамга дейт, bir сүйлөм же bir сөз деп айткан жок. Bir тамга окуган болсо, ага 10 соо болот дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бизде алиф лам мим деген bir ушундай тамгалардан турган Куранда аят бар. Алиф лам мим деген bir тамга эмес, анын асы өзүнчө тамга, ламы өзүнчө тамга, мысы өзүнчө тамга деп атат. Бул деген баса белгилеп аткандыгы ар бирөөнө сооп аласың, ар бирөөнө 10дон сооп аласың деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Анан сооп деген нерсени ушундай унутпашыбыз керек. Бул дүйнөдө баягы адам акча тыйынсыз жашай албагандыгы сыяктуу кыямат күнүндө Алла Тааланын астына турганда сооп адамга ушунча керек болуп калат экен. Карасаңыз, өзүн тозоктон куткарыш үчүн адамдар далбастап калат экен. Анан сооптун улуулары кайсы эле сооп иш болбосо ошого далалат кылганга аракет кылышыбыз керек. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Куранга айткандай соопту башка нерселерде сейрек айткан экен. Карасаңыз, Куран окуудагы өтө көп бул нерселерде айтылган сооптор бар. Карасаңыз, Курандын Кудайдын сөзү да Кудайдын bir акылман эле bir адамдын сөзүн канчалык биз жашоодо далил кылып, макал кылып, даңктап айтып атабыз. Бизди жаратып койгон ушунча ааламдын баарын ушинтип тегеретип, бүтүн тагдырын колунда коюп аткан Алла Тааланын сөзүнүн кереметин эми ойлоп көрөлү да. Ошон үчүн баягы Куранды жаттоодо өтө чоң сооптор бар. Ар бир тамгасына сооп алынат, буга даражалар көтөрүлөт. Куран жаттоо менен Кудай Таала адамдын күнөөлөрүн кечирет. Куран жаттоо менен Кудайга жакындайт адам баласы. Карасаңыз, баягы аалымдарыбыздын айткан сөзү бар. Кудай Таалага биз дайыма муктажбыз, дуа кылат экенбиз. Алла Таалага дуа кылып Кудайдан суранат экенбиз. Ey Аллахым бига ушу баланчаны бер, баланчадан сакта деп адам баласы дайыма жамандыктан коркот, жакшылыкка умтулат. Ошол нерселер Кудайдан суранабыз. Бирок адам баласы дейт, ошо Куран окуп отурган адамдын жүрөгүндөгү тилегин, жүрөгүндө эмне ой максат болсо Кудай Таала суратпай эле Куран окуткан үчүн берет дейт. Карасаңыздар, ошондой улуу нерселер. Анан муну ким жаттап жүрө турган болсо, жаттап зейнинен чыгарбай ошого амал кыла турган болсо, Пайгамбарыбыздын ондогон жүздөгөн хадистери бар бул нерселерге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким Куран жаттап, ошол нерсенин ичин жашоосунда эч кемтиксиз колдонуп жүргөн болсо, кыямат күнү ошонун ата-энесине алтындан тажы кийгизет деген. Ата-энесине карасаңыз да, бул нерселерди баягы жүрөгүбүзгө тутуп алыш керек. Иқраул Кур'ан фаиннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхаби. Карасаңыз, силер Куран окуп жүргүлө кыямат күнү айылаңар кетип, айыла таппай турганда Куран силерге куткаруучу болуп келет деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн бул нерселерге өтө көп көңүл буралы. Үйлөрүбүздө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир үйдө эгер Куран окулбаган үй дейт да, бузулуп, уранды болуп чачылып жаткан үйгө окшойт дейт. Карасаңыз, биз көчөлөрдө муну элестетели да, Пайгамбарыбыздын сөздөрүн ушундай жашоодо да элестетип көрүшүбүз керек. Көчөгө чыгып кетип баратсак, бир 100 жыл мурун курулган, уралып жаткан үйлөрдүн жанынан кечирээк болсо жалгыз өткөндөн да киши коркот. А жерде отуруу эмес, а жерден жанынан өткөндөн ушундай коркот киши. Карасаңыз, анан эми тиге багы Куран окулбаган үйдү ошондой үйгө Пайгамбарыбыз окшоштуруп аткандыгы анткени бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн ар бирибиз багы үйлөрүбүздө Куран окуп, ошо Курандын нуру менен нурлантканга аракетибизди кылышыбыз керек. Үйлөрүбүздө Куран окулган жерлерде Алла Тааланын нурлары жаап, Алла Тааланын рахматы, мээрими ошол жерлерге жаалат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'inda." Bir qom, bir jamaat bir жерге отуруп алып Куран окуган болсо, ошо Курандын ичиндеги улуу сөздөрдү, Алла Тааланын мыйзамдарын,
Алла Тааланын багыттоолорун өз ара бөлүшүп ошол жерде сүйлөшүп отурган болсо, ошол жерге Кудай Тааланын тынччылыгы ошол жерде болот. Алла Тааланын периштелери ошол жерде курчап алат. Кудай Тааланын мээрими ошол жерде оройт. Алла Таала жанындагы периштелерге көрдүңөрбү могу пенделеримди деп баягы ошолорго сыймыктанып көрсөтөт, ошол жерлерди эстейт деген. Ошон үчүн баягы үйлөрүбүздө дайыма Куран окуганга аракетибизди кылсак, карасаңыздар, Куран адамды Кудай Таалага жакындата турган сооптуу иштердин эң башында турган ыйык китеп болуп эсептелинет. Мунун ар бир тамгасына сооп, ар бир тамгасына даража көтөрүлүп, ар бир тамгасын окуган сайын күнөөлөр кечириле турган ыйык китеп болуп эсептелинет. Замикарик айтсаң, ошо Курандан такыр кабары жок, Курандан алыс болгон инсандар Куран окууну үйрөнүүнү каалагандар болсо, эң оңой кандай жолдору бар? Эң оңой жолдору эми бул нерселерди баягы адамда шылтоо түгөнбөйт да, карасаңыз. Анан Куран окуганды билбейт эле, менин баягы тилим катып калды эле, тишим түшүп калды эле, зээним болбой калды, мээм катып калган деп эле адамдар ушундай ой берилет. Бирок бул Куран деген бул оңой нерсе, карасаңыз. Алла Таала муну окуганга, жаттаганга оңой кылып коюптур да, карасаңыз. Алла Тааланын бир Курандын мужиза дейт, Куран өзү керемет. Бул кереметине далалат кылган нерсе дагычы бул башка нерселердей болбой, муну кыйын сезилет, бирок ичине кирип кеткен адамга оңой болот. Ошон үчүн ар бир адам аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, карасаңыз, Куранга чебер адам, Куранды ушундай тартиби менен окуган, чебердүүлүк менен окуган адам бул периштелер менен бирге болот деген. А бирок Куранга тили келбей, баягы чындап ошондой бир абалы келип калбай, бирок өзүн өзү кыйнап окуса, ага 2 сооп берилет дейт. Бир чети баягы тиштери түшүп, тилдери катып дегендей, ошондой болуп атса да аракет кылганына, экинчи ошого болгон ихласына карап туруп 2 эсе сооп берилет дейт. Карасаңыз, ошон үчүн ар бир адамга кайрыларыбыз бул ар бир эле молдо окусун деген түшүнүктө жүргөн адамдар бар. Бирок мусулман болгондой мунун ар бирибиздин үстүбүздө акыбыз бар. Бир баланын үстүнө ата-эненин акысы бар да, ата-энени караш, ата-энени багыш, ата-эненин көңүлүн алыш деген ата-эненин кадимгидей акысы болот. Бала ошону кылбай койгон болсо, Алла Тааланын астында күнөөлүү болот. Ошо сыяктуу ар бир нерсенин акысы бар, Курандын да акысы бар. Курандын акысын бериш үчүн биздин Абу Ханифа рахимахуллаху алейх, биз мына Ханафи мазхабында деп атабыз. Ошо Ханафи мазхабынын негиздөөчүсү, бардыгыбыздын башыбызда турган имам Абу Ханифа деген улуу зат айткан. Курандын ар бир мусулмандын үстүндө акысы бар. Ал акысын берип туруш үчүн мен такыр эле болбогонмун, үйүмдө жатып эле калганмын, эң сабатсыз адаммын деген мусулман дагы 1 жылда жок дегенде 2 жолу окусун деген. Анан пайгамбарыбыздын сахабалары ушундай Куранды окушат эле, кээ бирөөлөрү 3 күндө окуп бүтөт эле, кээ бирөө күнүнө окуйт эле. Кээ бирөөлөрү Усман радыйаллаху анху 1 күндө 2 хатым кылгандар болгон. Кээ бир адамдар ушинтип кетип 2 рекет намазга Куранды толук окуп койгондар болгон. Карасаңыз, Куранды азыр ушундай Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим деген темпте окуса, адам 9-10 саатта окуп бүтөт. Карасаңыз, 2 рекет намазга ушинтип окуп чыгып кеткен адамдар болгон. Толук Куран. Мен Абу Ханифа рахимахуллаху алейхин айтышат, 7000 жолу Куранды окуп чыккан деп. Карасаңыз, биздин бир жерде устаздарыбыз 1000 деген 4000 жолу окуган устаздарыбыз болду. Кайталап окуган. Кыргызстанда эле. Анан бул нерсени баардыгыбыз түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн Куранга колдон келишинче далалат кылсын. Ар бир киши келип, ошону бул ыйык китеп экен, ошо Кудайдын китебин кантип окубай дүйнөдө өтүп кетем. 21 кылымда мен 6 кылымда жашадым, мейли эле. Жабайы болсом, тамга тааныбасам мейли эле. Эми азыр 21 кылымда адамдар космоско учуп атат ушул учурда. Ошо китеп окуу, илим, билим, технология, медицинанын өнүккөн туу чокуга чыккан учурларында турабыз. Ошол учурда туруп дагы ошо заманыма ылайык мен бир китеп окуйун деген түшүнүк болуш керек. Анан китептердин эң ыйыгы дагы бул Куран экен. Мусулманмын жок дегенде ошону окуганды үйрөнүп алайынчы деп. Анан бизде канча шакирттер ар кайсы жерде иштеген, мисал үчүн мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы адамдар келишип, ушул жерде аракет кылып атып 1-2 айда үйрөнүп, ошо Куранды хатым кылганды үйрөнүп, Куранды окуп, хатым кылды деген себеп кеп баштан аяк окуп чыгып
чыгуу да, ошону окуп өздөрүнүн ушундай үй бүлөлөрүнө бакыт тилеп, өздөрүнө бакыт тилеген инсандарды көрүп атабыз. Ошон үчүн ар бир адам ошого бир далалат кыла турган болсо, Алла Таала иншалла Кудайым жон койбойт. Кудай Таала ар бир кыйналгандыгы үчүн буга тилим келбей атат эле деп шылтоолобош керек. Ушундай аалымдарда бир сөз бар, улуу сөз бар. Кур шылтоону айта берсең, Кудай Таала бир күн чын шылтоо берет деген. Ошон үчүн жана окуй албай атам, баспай калдым деген нерселердин баардыгы кур шылтоолор болот. Кур шылтоо, жалкоолуктан чыккан кур шылтоолор. Ошон үчүн кур шылтоо кылбай ар бирибиз Куран окуганга далалат кылалы. Мына ушул биздин менталитетке Куран бул мечитте, же болбосо өлгөн адамдарга, же болбосо ошол эле молдолор сиз айткандай окуй тургандай эле бир нерсе сиңип калган да менталитетибизге. Бирок соңку учурларда жада калса той топурлардагы Куран менен башталган жакшылыктарга күбө болуп калуудабыз. Мунун баардыгы ошо Курандын ушунчалык керемет, анын соопторун билген инсандар ошол Куранды ар бир жакшылыгына, жашоосунун ар бир кадамына кошуп жатканынан кабар берери маалым да. Дагы да болсо Куранды кандай жерлерден окуса, кайсыл учурларда колдонсо да көбүрөөк сооп болот? Курани Каримди бул адам негизинен Куранды кармаганда даараттуу болушу керек. Дааратсыз кармаган бул арам болуп эсептелинет. Ушундай ыйык китеп. Куранды кармаган учурларда ошо киндик туштан өйдө кармап, ошондой даражада окулсун дейт. Муну алганда этияттап ачып, башкадай барактарын үзүп салбай, бул нерселерге өтө этият болуш керек. Анан Курани Каримди чөнтөккө салбай ажатканаларга кирбеш керек бул нерселерде. Бул нерселердин баардыгы арам болуп эсептелинет. Ошо андан кийин кандай окулат десе, бул даарат алып, негизинен ушундай шартка даарат алып, жакшынакай кыбланы карап окуган аябай жакшы. Таза кийим менен. Бул эгер шарт бар учурларда мечитке келип алып окуса дагы жакшы. Бирок үйүбүздө окуйт десе да ушундай нерсе менен. Бирок жолдо жүргөндө да, рулда жүрүп дагы окуса болот багы жат катарычы. Бир гана ошо жаман жерлерде, мусурлардын арасында, ажатканаларда, ушундай жерлерде окулбайт. Куранды кармап окуса сөзсүз даараттуу болуш керек. Жок, жаттап алган зээнинен окуй турган болсо, анда дааратсыз окуй берсе болот адам. Ошон үчүн буга ошондой аяр мамиле кылынышы керек. Анан баягы Куранды жанагындай бизде өзүңүз айткандай жаманчылыкта гана окуганга адат кылып алышкан. Бирок мына араб мамлекеттерде, динди терең түшүнүп калган мамлекеттерде сөзсүз бир чоң жыйындар, конференциялардын баштарында Куран окутушат. Карасаңыздар, Египет мамлекеттеринде военныйлардын конференциясы башталарда чоң карларды алып барып башын ачып берет. Анткени Куран менен башталынган ар бир иш ийгиликтүү болот деген сөз бар. Ошон үчүн мына Курани Каримде карабайсызбы? Алхамдулилла, эң Курандын башы Суратул Фатиха деп ар бир Курандын башындагы сүрө ушул. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Аламдарды жараткан Кудайга мактоо даңтоо болсун. Ар-Рахманир Рахим, Ал-Райимдүү, мээримдүү, Малики Яумиддин, Ал-Кыямат күнүнүн падышасы. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Эй Кудайым, биз сага гана ибадат кылып, сенден гана жардам сурайбыз. Ихдинас сиратал мустаким. Бизди ушу туура жолуңа сал. Сираталлазина ан'амта алейхим. Кудай Таала сен жакшылыктарды берген адамдардын жолуна сал. Сираталлазина ан'амта алейхим. Аларга сен жакшылык бергенсиң, ошо жолдорго сал. Сен жакшылык каалаган адамдар. Гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Жанагынтип жолунан адашкандар, сенин ачууң түшкөндөр коомдун арасында эмес, жакшылык түшкөндөрдүн жолуна сал деп карабайсызбы? Кудайдан бир гана тилей турган сөздөр мунун, тилектер, дуалар, мунун ичинде бир өлгөнгө байланыштуу эмне кеп бар карасаңыз. Бизде бардыгын эле өлгөнгө окулат деп эле чочуп эле Куранды көрсө чочуп качып, качуу эмес, үйлөрүбүздө окуп мына дем салып карасаңыздар да, баягы аалымдарыбыз ушундай дейт. Фатиха сүрөсүн 3 жолу окуп, адамга мынтип үйлөп дем салып кое турган болсо, адамдар сакайып кетип атышат. Медицина алы жетпей жана ичтеринде кутурма оорулар менен, жин оорулар менен ооругандар такыр медицина билбей койгон нерселер келип мечиттерде мына бир жолу дем салгандай тынчып жашоолору рахаттанып
кетип аткан инсандарды көрөбүз. Бул Курандын кубаттуулугу. Ошон үчүн ар бир үйлөрүбүздө той болсо дагы ошонун башын Курандын кайсы эле аяты болбосун окуса берекелерди чакырат экен. Карасаңыз да үйлөрүбүздө конок тоскондо да башында бул нерселерди биз адатка алып келишибиз керек. Дайыма адамдардын түшүнүгү ошого жетиши керек. Мына ушул Куран окууда жогоруда шарттарын айтып өтпөдүңүзбү? Таза кийим болуш керек, дарыл болуш керек деп. Ал эми китепте эмес, мындай жаттап окуган Куранды ошол эле каза болгон инсандарга Куран окуш керек болуп калса, гусулу жок адамдар Куран окуса болобу? Гусул жунуп абалда болуп кала турган болсо, Куран окуу харам болот. Карасаңыз. Бул жат болсо дагы окулунун башы керек. Жунуп абалда жанагындай гусул кылуу шарты болуп калган адамдарда бир шарттар менен гусул кыла элек болсо, ал адамга мындай тилдеринде дуа кылып жүргөнгө уруксат, бирок Куран окуган харам болот. Ошон үчүн адамдарда ошондой адамдын табияты бул нерсе, ошондой гусул кыла турган болуп калса, тез гусул кылбасын дейт. Карасаңыздар, анан жат окуган учурларда да боло берет экен деп эле баягындай нажас кийимдер менен, мындай айтканда кийир, намазга жарабаганда нажас деп коет. Ошондой кийимдер менен жүрүп анан эле баягы окуй бербеши керек. Куранды канчалык урматтаса, ошончолук Кудайга жакын болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси Алла Тааланы урматтоонун белгиси кайсы болот десе, Алла Тааланы урматтаасы жаш өтүп калган, кары картаң ушундай адамдарды урматтоо Алла Тааланы урматтаган менен барабар. Куран жаттаган адамдарды урматтоо Алла Тааланы урматтаган менен барабар. Адилеттүү падышаны урматтаган Алла Тааланы урматтаган менен барабар дейт. Ошол сыяктуу Куран жаттаган адамды ошончо урмат кылып ата турган болсо, Куранды канчалык урмат кылышыбыз керек, аны бир акылыбыз менен ойлоп койгонубуз дурус болот. Куран окуу темасынан ушу Куранды жаттагандар тууралуу да айтып өттүңүз. Негизи Куранды жаттагандарды бизде кары деп коюшат эмеспи? Эмне себептен кары деп аталып калган? Анан бул кары деп жаттап баштаган инсандарды да айтса болобу, же толук жаттап бүткөндөр гана кары деп айтылабы? Эми бул нерсе кары деп бизде араб тилинен алынган сөз. Кары деп окуучу деген сөз. Окуучу эмнени окуучу? Куранды окуучу деген сөз да. Куранды дайымда окуп жүрүүчүнү кары деп коет да бизде. Анан бул биздин Орто Азия элине ушундай кары экен деп келип калган. Эми адамдарда урмат иретинде бул звание сыяктуу эмес, болчу бир чин сыяктуу эмес нерсе. Бизде да ажыга барып калса ажы деп алышат. Куран окуса ушундай эми урмат сый, эми бул жаман нерсеси жок, урмат сый туура. Эми Куран жаттаган адам экен, кары экен десе, Куран жаттаган адам турбайбы деп адамдардын жүрөгүндө башкача бир сезим кетет. Ошон үчүн баягы булнун баягы Куранды урматтоонун иретинде бул кары, бул Куран окуп жүргөн адам дайыма деген нерсе менен адамдар ушуну адат кылып койгон. Буга эми ошо Куран окуучу адамдардын баарына ошо кары делинип койсо, адамдарда дагы ошол адамды сөгүп албасын. Адамдарда карабайсыз, биздин ата бабаларыбыз Куран окуган адамдарды ушунча сыйлаган да. Куран окуган адамдарды билбесе, сыртынан көрбөсө келип адамдар кол салып, бирде сөгүп сагып, мындай мамиле кылып албасын. Кары деп койсоң, адамдар мындай деп Куран бар турбайбы деп урмат кылып калсын деген абалда ушундай айтылынат. Карасаңыз, бул жакшы нерселерден. Муну баягы биздегилерде тебелеп тепсеп койбошу керек. Мындан кийин да ушул нерсе уланып, ошо Куран окуган адамдарды ошо кары деп атап коюу баягы адатта жакшы нерсе болуп эсептелет. Ушу Куран жаттоодо негизги конкреттүү көргөзмөлөр эмне? Анан кийин азыр бир 21-кылымда өзгөчө методикалар кирдиби? Туура, бул Куран жаттоодо аалымдарыбыз ар кандай методиканы баягы адамдардын зейнине карап ойлоп табышкан. Куран жаттаган учурларда медреселерде мына бу бир бетти жаттай турган болсо, адамдар ушул жерден баштап, ушу бир беттин аягына чейин окуп, кайра башынан аягына чейин окуп, 100-200 жолу окуп анан жаттаган балдарыбыз бар. Кээ бирөөнү ошол жагат, кээ бирөөнү бир аяттан, бир строчкадан, бир катардан окуп анан бирине бирин кошуп отуруп окушат. Ушундай түрдүү методдор бар бул нерселергечи. Негизгиси мен айтар элем, бул Куран деген 500 жолу кайталанбайынча адамдын бул жүрөгүнө отурбаган нерсе болчу. Өтө кыйын нерсе бул нерсени. Баягы кары болом деген жаш балдарга дагы ушуну айтып коюшубуз керек. Ал 100 жолу окуп жаттап алам деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Куран жаттагандарга айткан, Куранды дайыма кайталап тургула деп ошол учурларда пайгамбарыбыздын учурунда ушундай качаанак төөлөр болгон экен.
качканда эч ким элирип качканда эч ким жетпей калчу экен. Ошо төбөлөрдү көрсөтүп айткан. Куран ошо качанак төбөдөн да жаман качат деген адамдар. Ошон үчүн муну дайыма кайталап туруу менен болот. Анан көп кайталоо менен болот. Бул көп кайталоо менен адамдын жүрөгүнө отурган нерсе. Кайталаган сайын адамдарга Кудайга жакындайт. Ошон үчүн бул Куранга өтө аяр мамиле кылыш керек. Анан Куран окуган адам колдон келишинче күнөө арам иштерден качынганга аракет кылыш керек. Анткени бул ыйык нерсе таза жерде сакталынат. Билсеңиз, таза жерде. Адам кирдеп арамга аралашпаса бул ошо адамды таштап чыгып кетет качып. Ошон үчүн ушундай жаш Куран жаттаган балдарга кайрылып кетерим. Куранга жаттасын деп берип койгон ата-энелерге кайрыларым. Өзү Куранды ошондой таза сактасак, Алла Таала дагы бизди Куранды жүрөгүбүздө сактайт. Дагы ошо Куранды чын дил менен жаттоого киришкен инсанга жараткан Аллах өзү жардам берет. Курандын ушунчалык бир өзүнүн керемети бар. Куран окууну жада калса жатта эмес, окууну каалаган ошо инсандарга бир өзүнүн бир керемети бар, алып кирип кетет деген сөз айтылып келет. Эми сиз дагы ошо 600 беттүү китепти толук жаттаган кары деп билебиз сизди. Жалпы мусулмандар сизди ушу муфтиятта дагы кадырлап сыйлап келишет. Анан сизди өзүңүздө ушул сезимдер болду беле? Жаттап атканда ушунчалык бир кереметти сезе алдыңыз беле өзүңүз? Бул Куран өзү турушу менен өзү керемет нерсе. Карасаңыз, жана мен башында да айттым, бул башта сыртынан аябай кыйын көрүнөт, ичине киргенде Алла Тааланын мунун жардамы болот. Алла Таала муну ошо китепти качан жаттап бүтөм, муну кандай жүрөгүмө сыйдырып, өмүрү өткөнчө ошо унутпай жүрөм деген адамда, ар бир адамда сезим болот. Бирок Алла Таала буга Алла Тааланын өзүнүн жардамы бар бул нерселерге. Эми Кудайга шүгүр, Кудай дешибиз керек. Эми Куран жаттап жүргөн учурларыбызда ошо Кудай Таала ошого сүйүү берип ал учурларда, биздин учурларда шарт жок эле. Азыр медреселерибизде ошондой шарттар бар. Бирок ал ошо кезде окуган жерлерге азыр барып 1 саат отура албайбыз, ошо жерде жашап окуган жерлерибизге. Бирок ошондой жерлерде болсо дагы баягы мен ойлойм, ошо жаш бала кезибизде да Кудай Таала ошо Куранга сүйүү болгон үчүн ошол жерлерде чыдап жаттаппыз деген нерселер. Анан Кудайымдын жардамы бар бул нерселерде. Анан ар ким эле өзүнү реклама кылып айтыш дагы туура келбейт бул нерседе. Баягы муну кары болгон адамдардын бардыгы сезет. Курандын ичи керемет. Куран деген өзүн арнаган адамга Куран арнайт. Куранга жакындаган сайын Куран өзүн берет адамгачы. Куранды мынтип алыстан түшүнүп коем деген адам ал жаңылышат. Куранга өзүн бериши керек, анан Куран ал дагы өзүн берет. Ошо сыяктуу ошентип жатталынат. Анан азыркы жаш Куран окуп үйрөнгөндөргө Куран жаттайм, кары болом деп далалат кылып аткан жаш инилерибизге, жаш жарандарыбыздын бардыгына ийгилик каалайбыз. Кудайым иши кылып Курандан ар бирибизди алыстатпасын. Куран жалаң эле медреселерде жатталабы же азыр башка дагы бир жолдору барбы? Жалпы чоң бир илимий деңгээлде бир билим мекемелерде дагы жаттаткан учурлар Эми барбы? бул Куранды толук жатташ үчүн сөзсүз буга аябай бир чоң эмгекти талап кылган нерсе да. Буга сөзсүз бир өзүнчө бөлүнгөн бир медресе деп анан бул жаштыкты да талап кылат. Куранды толук кары болом деген адам негизинен 99% бул жаш кезинде жаттаган болот да. Өзү 20дан өтүп кеткенден кийин кары болуп жаттагандар ошо 1-2% түзбөйт. Аз ошо жаш кезинде жаттап калыш керек. Жаш кезинде жаттаган ташка тамга жазгандай адамга отуруп калат. Жашоонун арамына аралаша элек да, аруу кезде жаттап калыш керек экен. Аруу кезде анан жаш баланын зийни да күчтүү болот. Бир гана жаттоо сезимдери күчтүү болот. Ошон үчүн буга Куран жаттайм, толук кары болом деген адамдарга сөзсүз медреселер, ошондой атайын Куран жаттаткан бир курстар болсо жакшы. Куранды мындай 30 бөлүктөн турат, 1-2 бөлүгүн, 3 бөлүгүн жаттап алам деген ал жөн эле такси айдап жүрүп эле жаттап алса болот. Куранды жаттап анан эстен бекем тутуп сактап калуу үчүн менимче бат-бат кайталап туруу эле керек болуш керек. Буну ошо мен айтарым, эң аз дегенде кары балдарга, эң аз дегенде 15 күн же болбосо аябай эле такыр болбой калдым дегенде 1 айда бир Куранды толук баштан аяк 30 күнгө бөлүп ар бир
бөлүктү күндө бирден бөлүп отуруп 30 күн кайра башынан түшүп отуруп өмүрүн ошентип арнаш керек бул нерсеге. Же болбосо бул Куран деген качып кетет. Ушу Куранды хатым кылуу деп биздин берүүбүздүн башында айтып калбадыңызбы? Хатым деген бул баштан аяк Куранды толук окуп чыгуу деген маанини билдирет болуш керек. Анын сообу канчалык? Себеби бир хатым кылып туруп анан бир нерсеге багыштап, бир ооруп аткандарга ар кандай ушундай аракеттер көрүлүп келет да. Хатым деген бул араб сөзүнөн бир нерсени толук бүтүргөн. Хатама яхтуму хатым деп ошондон чыгат. Бир нерсени толук бүтүргөндө ошо хатым деп коет да. Куранды баштан аяк окудум деген. Куран окудум десе, Курандын 2 аятын окуп койсо да Куранды окуган болот. Бирок хатым дегенден түшүнүшүбүз керек. Ошо Куранды мына ушул жерден баштап туруп аягына чейин окуп чыкканды хатым деп түшүнүлөт. Анан бул Курани Каримдин бир тамгасына 10 сооп болуп атса, бул жерде канча 100 миңдеген тамга бар ичинде. Аны 10го көбөйтөлү канча миллиондогон, миллиарддаган сооп болушу мунун ичинде. Ошонун баарын окуп бүтүп туруп, эй Аллахым, ушунун урматы менен, өзүңдүн ийгитең урматы менен Кудайым жакшылыктарды жагдыр, жамандыктардан сакта. Алла Таалам ушул жерде миллиарддаган сооп таптымбы? Өзүң пайгамбарыңдын тилиң менен айткансың сооп деп. Кудайым ошо сооптун баарын мен өтүп кеткен ата бабама белек кылдым. Ошолор күнөөлөрү болсо кечир Кудайым. Ошолорго бейишиңин насип кыл деп баланын милдети болуп атпайбы, карабайсызбы? Ошон үчүн Курандын хатымы ошондой нерсе. Куранды ошончолук миллиарддаган сооптор менен сообу көп адамдын дуасы да көп кабыл болот да. Ошон үчүн Куранды хатым кылып туруп, толук окуп бүтүп туруп Кудай Тааладан суранып, бир иш баштаганда адамдар мына бизнес баштаганда, же болбосо бир ишке киришкенде адатта мусулмандар ушу Куранды бир хатым кылып, өзү окуп чыгып, же болбосо медресенин балдарын окутуп, бир курбанчылык союшуп, ошен дуа кылып киришет. Мунун баары жакшы бир адат болуп эсептелинет. Ошо Куранга болгон иман болуп эсептелинет. Мына бизде жыл сайын ушу Куран боюнча республикалык деңгээлде жарыш болуп келет. Анан соңку жылдары Кыргызстанда сиз айткандай жаш каарылар аябай көбөйүп келатат, күчтүү каарылар келатат. Бул Кыргызстандын ичинде ал эми эл аралык аренада кыргызстандык каарылардын абалы деңгээли кандай? Кыргызстандыкы Кудайга шүгүр азыркы учурларда мына коңшу Казакстандын аалымдары да айтып атат, мына Кыргызстанда 1000 деген кары болду, бизде 10 деп санай албайсың деп мына Казакстандын аалымдары да мына интернет булактарына чыгып атпайбы? Көрдүк. Ошо сыяктуу буга шүгүр дешибиз керек. Азыр акыркы кезде Куран жаттаган балдар санын билбей калдык. Мисалы үчүн жылына канча карга жерде жетилип чыгып атат, санын санаш мүмкүн болот. Толук жаттаган. Толук жаттаган. Бир медресеге баягы бир жерде барсам 9 бала чыкты эле, эмки айда 5 бала чыгат деп атат. Артынан балдар ушундай бир козугарындай болуп чыгып атышат, карасаңыз. Анан эл аралык деңгээлде да ошентип жанагындай 70-80 мамлекет катышкан конкурстарда, Куран жарыштарында ошо алдыңкы байгелүү орундарды ээлеп келип атышат балдарыбыз. Бул дагы жакшы бир жылыш деп ойлойм. Эми жалпылап, жыйынтыктап, жалпы эл журтка ушул өзүңүз сыяктуу сиздин жолуңузду жолдоп келе жаткан кийинки каарыларга Куран темасын эске алуу менен бир соңку сөз болсун. Кандай кайрылууңуз бар? Бардык элибизге Курандын берекетин тилеймин. Курандын ичинде канча керемет болсо, ошонун кереметти менен кереметтендирүүсүн, канча берекети болсо берекеттендирүүсүн. Курандын шафаатын эки дүйнө Кудай Таала бизге насип кылсын. Ар бирибиздин үйүбүздө Курандын үнү жаңырып, Курандын Кудайдын нуру ар бирибиздин үйүбүзгө түшүп, дайыма Курандын ичи менен жашашты Кудайым насип кылсын. Бизди дагы Алла Тааладан суранарбыз. Өмүрүбүздүн акыркы минутуна, акыркы секундуна чейин Куранга кызмат кылышты Кудайым насип кылган болсун. Ар бир үйдөн карылар чыксын, ар бир үйдөн Куранды сыйлаган, урматтаган инсандар чыгышын элибизге тилеп кетмекчимин. Кудайым бардыгыбызга эки дүйнөнүн жакшылыктарын насип кылсын. Кудайым сизден да ыраазы болсун. Бүгүн ушул Куран тууралуу жакшы бир маек куруп бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто Кыргызстан мусулмандарынын Азирет муфтийинин орун басары, толук Куранды өзү дагы жаттап чыккан Замир Кара Ракиев болду. Жогоруда айтылгандай, Куранды үйрөнүп, аны башкага үйрөткөндөр адамзаттын эң мыктысы демекчи. Бардыгыбызга ошо Куранды үйрөнүүнү, Куран менен жашоону жана жараткандын ыраазычылыгын алууну насип кылсын деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Кылымдар таазим кылган ай, кудрет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. Күнүгө Куттуу Орозо программасы.